Демек бирөөнү адашып өлтүрүп алгансызбы же кайсы статья менен келдиңиз? 282 статья менен. Экөө катуу травма алып бирөө каза болуп калган. Наркотик закладчик деген. Так, балдар, турабыз, тизилебиз. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышыбызда номер 14 балдарды тарбиялоо абакканында турабыз. Бул жерде өзгөчө кесиптерди аркалаган биздин мыкты кызматкерлер менен баарлашканы келдик. Биз менен бирге болуңуздар. Түзөн, төз тур. Эркин тур. Эркин тур. Урматтуу кесиптештер, өзүңөрдүн кызматтык милдеттериңерди так аткаргыла. Режимдик мероприятияларды өз убагында өткөзүп, соттолгондорду жана айыпталуучуларды тыгыз байланышта иш алып барыңыздар. Мен берде жаз аткаруу кызматынын номер 14 мекеме башчысынын кадр жана тарбия иштери боюнча орун басары подполковник Суйркулов Адлет Кылычбекович. Төз тур. Түзөндө ортого. Жош полков, мекемеде өздүк короо эртең тизилди. Байдан ага лейтенант Жумекова. Саламатсызбы жолдоштор? Эркин тур. Эркин тур. Дыпынов. Жолдош полков, нөмөт чыгымда эч кандай бузуулар катталган жок. Нөмөт офицерлер, көзөмөл кызматкерлер өз ордунда болушту. Түшкү, кечки, эртең мененки тамак аш өз убагында даярдалып таркатылды. Тамак ашка доорсуз катталган жок. Жалпысынан мекемеде 46-тынч баяндаманы аяктадым. Түздөн, төз тур. Кыргыз Республикасынын кемине ырдалсын. Ак мөңгүлү асказолуна балай, элибиздин жаны бери барай, сансыз тылым албосун мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Түзөн, төз тур. Эркин тур. Эркин тур. Урматтуу кесиптештер, өзүңөрдүн кызматтык милдеттериңерди так аткаргыла. Режимдик мероприятия. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Өз убагында өткөзүп, соттолгондорду жана айыпталуучуларды тыгыз байланышта иш алып барыңыздар. Эркин тур. Эркин тур. Саат кылам. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүздөр аман эсен келе болуңуздарбы? Жаз аткаруу кызматынын номер 14 мекемесине куш келипсиз. Кош келдик. Келиңиздер, бүгүнкү бир күндүк аткарылган жумуштардын баарын көрсөтүп бергенге ар дайым даярмын.
Жакшы. Куш келиптирсиз. Эми башында эле ушул сиз менен дагы көрүүчүлөр менен биргеликте таанышууну тура көрдүк. Өзүңүз тууралуу бир маалымат берип койсоңуз. Мен бу жерде жаза аткаруу кызматынын номер 14-мекеме башчысынын кадр жана тарбия иштери боюнча орун басары подполковник Суйркулов Адлет Кылычбекович. Адлет мырза, Монарбек, кубанычтамын. Аябай кубанычтамын. Жүрүңүз. Ден соолугуңуз жакшы. Жакшы, рахмат. Аман-эсен келиңиздерби? Жакшы, рахмат. Куш келиптирсиздер. Хош келдик. Күн сууп, формаңыздарды алмашыптыр. Бүгүн кышкы формага барыбыз өттүк. Жакшы. Эми бул жака киргенде эле бул балдар кармалып турган жер албетте өзгөчө. Сиз буга чейин кайсыл тармакта иштеп келгенсиз? Сиз аябай абдан жакшы суроо бердиңиз. Мен эми бул жаза аткаруу тутумунда 2009-жылдан бери кызмат өтүп келем. Көп эле мекемелерде иштедим. Бул чоң зоналарда иштедим. Жана соттолгондорду кармоочу чоң. Анан мына жерге келгениме 2023-жылы октябрда келдим. Кудай буюрса азыр 1 жыл 2 ай болуп турат. Бу жерде азыркы бизде жаш өспүрүмдөр отурат. Бул мекемеде тергөө абагы бар жана соттолгондор бар. Тергөө абагында айыпталуучулар кармалат. Айыпталуучуларды эми биздин биринчи максатыбыз бул жаш өспүрүмдөрдү тарбиялап жана коомго кошуу да. Болгон иш аракеттерди аткарып атабыз. Жыл башынан баштап эле бүт иш чараларын баарын уюштуруп, ушу кызматкерлерге жана соттолгондорго болгон аракетти жасап жатабыз. Жакшы, кечиресиз. 1 жыл канча ай болду дедиңиз бул жака келгениңизге? 1 жыл 2 ай болуп калды. 1 жыл 2 ай. Айырма бар экенби чоңдор менен кичинекейлердин? Албетте айырма бар. Айырма болгондо эми бул жаш өспүрүмдөр да. Жаштар булар биздин келечегибиз дегендей, баягы адам баласы болгондон кийин ар кандай коомго кошулуп, ушундай кылмыштарды кылып, анан ушул жерде кармалашып атат азыркы учурда. Эми биздин максат буларды тарбиялап өстүрүү жана коомго кошуу. Анан булардын мүнөзү токтоо эмес да. Булар мүнөзү эртең менен башкача болот, түштө башкача мүнөз болот, кечинде башкача мүнөз болот. Эми бала кыял да. Ар кимисине ар кандай жекече мамиле кылганга аракеттенип атабыз кызматкерлер арасында. Мекеме башчы дагы эртең менен мына планёрка совещание болуп, жолугушунда ар бирибизге мындай жекече план, иш пландарын берет, ошого байланыштуу биз жумуштарды аткарабыз. Жакшы. Демек, мен түшүнгөнүм боюнча чоңдорго караганда жаштар менен иштеш аябай оор. Аябай оор. Булардын эмесине баягы настроениясына деп карайбыз да, ким кандай болсо ошого байланыштуу подход кылабыз. Мына мен айтып кеткендей, жыл башынан баштап өткөзүлгөн жумуштарыбызды монтип кичине болсо дагы чагылдырып, сүрөттөрүн илип, ар бир баягы бул да тарыхта 10 жыл өтөбү, 20 жыл өтөбү аткарылган жумуштар ушу сүрөт аркылуу жана видео материал аркылуу калат экен. Мына тамак аш берүү убагында тартылган сүрөттөрү, медицина жардам көрсөтүү боюнча сыналгы көрүү убагында өзүнүн убактары бар, атайын телевизор көрүшүп, ар кандай маалыматтарды сейилдөө маалында билим алуу, ошондой эле аманаттарды берүү, жарандык коргоо. Мына биздин Адам жана коом уюмунан бир адам бир китеп деген коомдун жакында эле эмебиз Гүлжигит Кадырбеков деген мырза келип кетти, өзүнүн белектерин тапшырып кетти, китептерди. Жакшы. Демек, коомго кошуу үчүн ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турат, байма-бай. Жакшы. Бул жер жатаканабы же сабактарды өтүлөбү? Бу жерде только жатакана, анан тарбия бөлүмүнүн өзүнчө кабинети бар, анан психологдун кабинети бар. Бу жерде тарбия бөлүмү 24 саат бер көзөмөлдөп турат. Бизде бизде башка мекемелерге караганда бизде сырттан дагы корчол кайтарылып турат. Ошондой эле ар бир объектиде ар бир кызматкер турат да. Булар 24 саат бир да мүнөт мындай көзөмөлсүз калбайт да. Ар дайым көзөмөлдөп турат. Бу жерде мына биздин жаш өспүрүмдөргө соттолгондо өзүбүздүн күчүбүз менен, мекеме башчынын күчү менен Sony PlayStation алып бердик. Атайын 4-үнчү модельде. Буну тергөө абагына да алып бердик, соттолгондорго да алып бердик. Атайын өзүн жакшы жүрүп, өзүн жакшы көрсөтүп, активный болуп, көп нерселерге иш чараларга катышкан болсо, ушул жерге атайын келип,
Sony PlayStation'da ойнап турат. Мотивация катары да бул дагы кой эми жаш болгондон кийин ар кандай оюнду ойногусу келет, футбол ойногусу келет, жанагындай Tekken деген согуш оюндар. Ошондой эле библиотека бир жаш өспүрүмдөр азыркы учурда 300дөн ашык китебибиз бар. Анан Мол китепти көргөндө эле көчө балдары деп өзгөчө китеп экен. Анан негизи бул жака жагдай боюнча кандай баягы балдар көп келет? Эми бу жерде категория ар кандай да. Көбүнчөсү азыркы учурда могул 2024 эми өзүңүздөр билесиздер, азыркы билгендей жана закладчик дегендер бар да. Бизде ушул закладчиктер дагы көбүрөөк болуп азыр кичине азайып баратат, эми Кудайга шүгүр. Ошолор баягы телеграм аркылуу жана жакшы жаман балдарга кошулуп, ошондой нерселерге барып, жанагындай наркотиктерди ар кайсы жерге барып салып катып аткан жеринен кармалып калган жаш өспүрүмдөр бар. Ошондой эле өлтүрүү боюнча, ошондой эле зордуктоо боюнча, ошондой тоноо жана каракчылык деген бөлүмдөр менен отурган соттолгондор көп. Бизде азыркы учурда. Канча жаштан канча жашка чейин бул жерде? Бизде азыр 14 жаштан 18 жашка чейин отурат азыркы учурда. 18 жаштан биздин жаза аткаруу кодексинин негизинде биз 23 жашка чейин алып калууга кепилдик бере алабыз да. Анткени сотко биз өзүбүздүн программабыз боюнча жөнөтсөк 23 жашка чейин алып калсак болот. Если ошол 23 жашка чейин соттолгон бошоп кетсе, баягы чоң эмени түрмөнү көрбөш үчүн башка колониялардачы ушул жерден эле бошотконго аракеттенебиз. Гүлдөрдү кимдер карайт? Бу жерде соттолгондор карайт. Өздөрү карашат. Өздөрү карап, суу куюшуп, аябай монда стен газеталар жазышат, эне тил күнүнө, Ноорус күнүнө карата бүт өзүнүн колдору менен. Чыңгыз Айтматовдун атайын сүрөттөрү тартылып, Ак кеме повестиндеги таланттуулар көп экен. Чыгармачылыкты өзү ыр жазгандар бар. Аябай таланттуу балдар бар. Эми баягы жашоодо ар кандай болот экен да. Баягы бүт топ келишкен адам болбойт экен да. Бир жерден кыйынчылык болот, бир жерден сыноо болот дегендей. Ошондой жаңылыштык менен отуруп калгандар деле бар да. Ошонун аракеттен мына мен сиздерге көрсөтүп кете турган нерсем, нерге ушу биздин 1-июнь коргоо күнүнө карата депутаттар келип ушул жерге киргизди элек. Ушул жерде бир спорт аянча кылып, жаш балдарга өзлөрү да суранып атышат. Ушул жерди кылып коңуздар деп. Кудай буйрса ушул жерге бир мат алып туруп, жашынакай Кудай буйрса мен деген Кыргыз Республикасынын желеген көтөрө турган чемпиондор чыгып калышы мүмкүн. Чемпион мира болуп калышы, дүйнө үчүн олимпийский чемпион болуп калышы мүмкүн. Желеген көтөрүп, анан ошого да биз салымыбыз сабагына болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Жүрүңүздөр, эми жатаканасын көрсөтүп берейин. Жатаканасы. Соттолгондор жатышат. Ар бирөөсү өзүнүн койкасы жана ошондой эле номерлери бар. Аты жөнү бар. Кайсы жерде ким каякта жатат. Ошондой эле телевизор коюлуп берилген. Бош убактысында телевизор көрүшөт, спорт менен катышат. Бош убактар деле булардыкы жок да. Эртең менен 6:30 турушат. Подъем биз деп коет. Биз эртең менен тургузуп эле физзарядка кылдырабыз. Физзарядка бүткөндөн кийин эле эмеге кылабыз, тамак ашышка. Эртең мененки завтрактан кийин эле окууга барышат. Түшкө чейин окушат. Түштөн кийин келишет дагы, анан бизде профтехникум бар бу жерде. Ушул жерде билим алышат саат 2-ден 4-кө чейин. 4-төрдө келишип, анан ар кимиси өз бош убагында ар кандай нерселерин тазалык боюнча биякта өзлөрүнүн нерселери менен алек болушат. Эң сонун жакшы. Кыздар менен балдар сөз түрдө өзүнчө кармасаңыздар. Өзүнчө бизде тергөө абагында кыздар кармалат. Тергөө абагы ал жерде өзүнчө, ал жерге да көрсөтүлөт. Ал эми биякта болсо бизде жыл башында жаңы жылга байланыштуу башкы башкармалыктан атайын попугайларды алып келип берген. Эми баягы жаш балдар мындай жаныбарларга кызыктуу болсун деп жана хамяктарды алып келип берген. Азыр тергөө абагына сиздерге көрсөтөм. Анан бу жерде попугай бул да өзүнчө бир каралып
жаш балдар келип мындай өзүнчө бир өзүнүн баягы эме үйүндө жүргөндөй бир сезим болсун деп ушундай нерселерди кылып атайын коюп бергенбиз да. Келип попугай болуп психологический разгрузка деп коет жанагындайчы. Психолог да булар менен жумуш алып барат. Баягы жаныбарда кармасаң өзүнчө бир башкача сезим болуп калат го, ошондой сыяктуу да. Попугайларыбыз бар. Анан хамектарды да көрсөтөбүз. Жүрүңүз, өтүңүз. 4-чү мекеме негизи 1963 жылы курулуптур да. Ошондо эле биринчи курулганда эле бул 3 этаж отряддар курулуптур. Ошондо эле мектеп курулуптур. Анан ашкана курулуптур да. Азыркы учурда сиздер мектепте жүрөсүздөр. Бул жаш өспүрүмдөр баягы соттолуп келгенден кийин 6-класс болобу же 7-класс болуп калабы, баягы соттолуп мектептерде окубай калганда ушул жерге соттолуп келгенден кийин бул 6-7-класс биз атайын Минобразованияга запрос жөнөтөбүз. Запростун негизинде кагаздар келет. Бул жаш бала канчага чейин окуп, канчанчы класска чейин окуган. Анан ошол класстын негизинде бу жерде билим алышат. 6-7 класс бизде азыркы учурда 9 мугалим бар. Анын ичинен директор, мүдүр башчысы. Анан ар кайсы сабактарда бүт сабактар тиги сыртта кандай окуса ошондой эле биякта деле окулар. Теннис да бар экен, Теннис бүгүн атайын понедельник күнү жанагы каникул болду да. Анан каникулдун негизинде биринчи мекеме башчынын буйругу менен атайын спонсор өзү мекеме башчы кылып шахмат жана теннис боюнча турнир өткөзөбүз да азырчы Кудай буйрса. Сиздер ошого туш келип калыптырсыздар. Анан да бир шахматты жана теннисти чагылдырып кетсеңиз болот. Азыр мына бүгүн как раз эртең менен ачык сабак өтүлүп атыптыр. Азыр уруксат этсиздер. Албетте. Ачык сабакты көрүп коңуздар. Саламатсыздарбы? Урматтуу жаш балдар, окуучулар жана мугалимдер, амансыздарбы? Ачык сабагыңыз кандай өтүп атат? Жакшы буюрса. Балдардын маңайы жакшы баштап атабыз жаңыдан. Балдардын жетиштиги боюнча, окуусу боюнча бир маалымат берип койсоңуз. Бул жакка турган, саламатсызбы, кандайсыз? Мен мектептин директору Нуриза Сулбековна. Бул жакта бардык башка мектептердегидей эле ошондой эле окуу процесси өтүп турат. Бизде дагы мына биринчи эректин окуу программасын бүтүрдүк. Буюрса толугу менен мына бизде жетишкендиктер бар. Ушул окуучулардын арасында 11 окуучубуз ударникке илинди. Кадимкидей эле мектеп программасында эле сабак өтүлөт. Ар бир предметтин мугалими өзүнүн химия, физика сабактарын, балдардын окуучулардын тырышчаактыгы, аракети, майрамдык кечелерде аябай өздөрүнүн жакшы алып баргандар активдүү катышат. Азамат балдар. Жакшы, азамат. Тартипте жакшы. Анан арасынан жанагы биз сиздерден угуп калдык кадр сыртында. Таланттуулар да аябай көп экен бизде. Ыр окуганда, ыр токугандар дейт. Ооба, биз ар бир майрамда 8-мартта мына кыргыз тил күнүнө карата, мына кыргыз тилинин 35 жылдыгына карата сом майрамдык кече өткөрдүк. Мугалимдер күнүнө карата мына окуучуларыбыз өздөрү ыр жазып, сүрөт тартып, сүрөтчү балабыз да бар. Ушунакай активдүү катышып беришет сонун. Жакшы, азамат. Ар бир бала таланттуу дегенде эми баягы талантка да жардам бериш керек да. Ушу биздин алдында болгон мугалимдерибизге рахмат. Чынында ушулар тарбиялап баягы коомго кошуп бизге көп мындай жөлөк пул болот да. Жардам катары бүт жагынан жардам бүт да бир да мероприятияны калтырбайбыз биз негизичи. Ар бир мероприятияга кылдаттык мамиле менен киришебиз да бул жумушкачы. Мындай алтында болгон 12 сан аман менмен деген Кудай буйрса булар да бошоп кыргыз элине кызмат кылып, Кыргызстандын бир бурчун ээлеген менмен деген жигиттер болот деп ишеничтемин мен. Айтканыңыздар келсин. Эң башкысы мугалимдер сиздерге терең ырашып билдиребиз, таазим этебиз. Ушундай мамлекетибизге кызматыңыздарды кылып, ушундай балдарды кыргыздын келечегине тарбиялап атасыздар да сиздер. Чоң рахмат. Албан ийгиликтер баштасын. Сиздерге да чоң рахмат. Орун алсаңыздар болот. Ойлонуп теманы ушундай темага токтолдум. Монкей. Мен жашап турганда бардыр натыйжа. Саламатсызбы агай, кандайсыз? Саламатчылык. Ден соолук жакшыбы? Рахмат, жакшы. Сабакты аябай жакшы өтүп эткенсиз, күбө болдук. Анан өзүңүз тууралуу бир тааныштырып кетсеңиз агай. Өзүм кесибим тарыхчы, чыныгы тарыхчы. Фурзнеден бүткөм. Стажым 40 жылга жакындап калды. Кесипти тандаганбыз. Ушул боюнча иштеп келатасыз. Болгондо дагы татаал жерде, мектепте иштеп келатабыз.
Эми кандай себеп менен ушул татаал жерге келип калдыңыз? Татаал суроо болуп калды. Эми бул баягы себеп болду. Ооба, 2014-жылы орус мектеби экен. 14-жылга чейин 2014-жылы кыргыз мектеп ачылып атат деди. Анан баягы тааныштар, тууныштар ушундай барып көрбөйсүңбү деди. Анан келип бир 3 ай көрөбүз деди. Анан 3 ай иштедик. Анан кызыгып иштеп атабыз. Анан балдар, бул балдар ширин болот. Өзүңүн балаң, неберең дегендей кантсе дагы бул балдар деле бир бала. Заты бала. Анан сиңишип кеттик. Сиңишип кеттик. Эгерде балдар менен сүйлөшө билсең, бир нерсени түшүндүрө билсең, мугалимдин бул милдети. Ким менен болбосун тил табыш. Керек болсо дипломат. Эң туура, эң башты дипломат. Эми агай бир суроо. Сырттагы мектеп менен балдардын ал жакта окуган, бул жакта окуган балдардын айырмачылыгы барбы? Ооба. Сабак өткөндө сиздер эмнеге көп басым жасайсыздар бул жерде? Ооба. Бар бул жерге тарбиясы ар түрдүү, мүнөзү татаал, катаал мүнөздөгү балдар келет. Бирок мугалимдин милдети жана дипломат болуш керек дебедимби? Значит, керек болгон учурда ошол балага ыңгайлаш керек, түшүнүш керек, бири-бирин аракет кылыш керек түшүнгөнгө. Анан сөзсүз түрдө мектептин сүрү болот. Жан келген балдарда мектеп дейт. Өтө сүрү бар мектеп. Мектепте иштеген мугалимдер дагы өзүнүн сөзү менен, баягы катуу сөз менен эмес, күчтүү сөз менен, жагымдуу сөз менен балага ата баладай болуш керек. Бул биздин милдет. 8 мугалим иштейбиз. Азыр көнүшүп, сиңишип калдык. Бул чоң тема, күчтүү тема. Баарыбыз жашагыбыз келет. Ошон үчүн балдар топко бөлүнүп алдык. Манас тобу, Мурас тобу. Мугалимдерди көрдүк. Мен айтып кеткендей, бүгүн тиги каникул учурунда мекеме башы тарабынан буйрук чыгып, мондай теннис атайын жаш балдарга турнир өткөзүп коймуз. Атайын өздүк курам мекеме башчысы белектери даяр. Кудай буйрса бул турнирдин жеңүүчүсүнө 1-2 орунга местоларына баалуу белектерди тапшырып беребиз. Ошондой эле бир жерде жаш өспүрүмдөр баягы каникулда болгон мээнети менен аябай даярданышып ушу шахматкачы. Анан бүгүн шахмат оюнчуда турнир болуп атат. Баягы любой спортто айтышат го, кыйыны жеңсин депчи. Бүгүн Кудай буйрса ким кыйын болуп биринчи место алса, белектери 1-2-3 орунга чейин белектери даяр. Атайын мекеме башы өзүнүн мындай айтканда чөнтөгүнөн чыгарган жанынан чыгарган тыйынына белектерди даярдап койгонбуз. Кудай буйрса ансын дагы сыйлайбыз. Ар бир 1-2-3 место алган соттолгондорго. Эми учурдан пайдаланып сурап кетейин сиздечи. Балким көрүүчүлөрдүн арасынан ушул балдарга ушул оюндар өткөрүлөт приздерин биз кылып берели дегендер болсо эшиңиздер ачыкпы? Ар дайым күтүп алабыз ар кимисин. Андайларга только ыраазычылык билдиребиз да бизчи. Ар дайым эшигибиз ачык, спонсорлорду күтө беребиз. Жакшы. Бизде азыркы учурда эми кызматтан тышкары ушундай нерсе ойлоп чыктык да. Мектеп окуучулардын өзү башкаруу статусу боюнчачы. Азыркы учурда ушу соттолгондордун арасынан эле шайланып, сен как лидер катары, сен ар кайсы нерсесине жооп бересиң. Булар бизге как жөлөк пул болуп жардам берүү катарында түзүлгөн нерсе да. Булар өзүн бири-бири менен эми баягы жаштар тилдерин баттабышат да. Ошого байланыштуу ушундай нерселерди чыгардык. Ар кайсы
сектор боюнча да, бул тазалык боюнча, спорт боюнча, мектеп боюнча, билим алуу боюнча бөлүп кимиси кимге кайсы баягы мамлекетте деле министр энергетика, министр транспорт сыяктуу эле биякта дагы кичинекей мамлекеттин ичинен ушундай кичинекей мамлекет куруп ар бир нерсесине бөлүп койдук да бул нерсени. Жакшы. Эң сонун. Мындай нерсе, мындай айтканда тарыхта болбогон нерсени биз мындай иштин үстүнөн көрсөтүп атабыз да, Кудай буйрса. Мисалы Жолдошбек мырза экологияны коргоо секторунун милдети дейт. Демек бул жакта мектептин айланса бүт экологияны ошол мырза карайт. Бак, дарактар, чөптөр, бүт экологияга тиешелүү нерселердин баарына ушул мырза жооп берет да. Жакшы. Дене тарбия сектору милдеттери эми бүт жагынан басма сөз сектору, баягы ыр жазып, ар кандай нерселер чыгармачылык, өнүгүү боюнча ушул болгон салымын салат да иштегенге. Келиңизден эми ашканага өтөлү, Ашканага өтөбүз. Негизи күн тартиби боюнча азыр жаш өспүрүмдөр эртең менен жана түшкө жана кечинде тамактанууга барышат. Тамактануу учурунда баягы патриотизм, адеп ахлак деген негизинде соттолгондор өзүнүн мындай патриотчук Бишкегим, ырлар бар го, Кыргызстаным дегенде, ошол ырдын негизинде баягы тамакка баратабыз деген белгиде азыр чагылдырып кетейин, көрсөтүп кетейин сиздерге. Келиңиздер. Тамакка жөнөтөр. Git tabaka başlat. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда биз ушул жерде соттолгон энесинин жанында турабыз. Келиңиз таанышалы. Мунарбек. Атыңызды атап эле коелу. Кайсы статья менен келип калдыңыз бул жака? Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси менен соттолуп 5 жылга эркиндигин ажырап. Канча жаштасыз? Азыркы учурда 19 жаштамын. Эгер сир болбосо 130 статья бул кандай кылмыш? Адамдын өмүрүнө оор залал алып келүү. Демек бирөөнү адашып өлтүрүп алгансызбы же өлтүрөм деген ой жок беле? Бул кандай статья болуп калат? Өлтүрөм деген деле ой жок болчу. Ал жерде айыл майыл болуп мушташ калганда дос балдар чакырышкан. Ошол жаш кез болчу, 16 жаш кезимде. Дос балдар чакырып ошол жака барып, кичи инилерибизди бар кеткилесиздер, чоңдор бар экен деп сүйлөшүп отурган чакта эле кызышуу башталып кеткен, таш атышып. Бизден жаш улуулар болчу ал жерде. Бизден 16 жашта болсок, 20-30 жаштагы чоң байкелер бар болчу да. Биз токтотуп калган адам жок болгон ал жерде. Эми жаш багыбыз канган, неме болуп жүргөн. Ошол жакта эле мушташ болуп, таш атышып, ар жактан мушташ болуп. Ошол жерде бир кичи баладан кеткилесиздер деп айтканда 2-чөөнөн бычак чыккан. Ошол жерде бардык балдар колунан алып аткан жаш инилердинчи. Анан ошолордун колунан жанагы бычакты алып эле чөнтөккө салып, кайра кетип аткан жерден мушташ болуп кете калып, таяк жеп калып кеткен, өзүм коргойн деген максатта бычак чыгарып шилтеп кыйкыргам, калып кеттим депчи. Ошол учурда эле катуу башым айланып жыгылып эле ошол жакта калып кеткем. 2-3 бычак жеп, ошондой болуп чоң балдардан экөө катуу травма алып, бирөө каза болуп калган. Жакшы. Андан бери канча жыл өттү азыр? Андан бери буюрса жакында 3 жыл болот. 3 жыл. Эми жаштык кылганыңызды өзүңүз азыр сездиңизби мындай? Ал кезде жаш элем, мен кырсык болду. Үйдөгүлөрдүн сөзүн укпастан ушинтип кой немесе адашып, эми ачуулук калтырып өкүнөм азыр. Ошо өкүнүп ушул жерде отуруп. 3 жыл болсо сиз бат эле камалдыңызбы же сот жозулуп жүрүп анан камалдыңызбы? 100 жактуу күбө болгон, ошолор созулуп отуруп эле 1,5 жыл сотум болду. 1,5 жыл сыртта эле жүрдүңүз, э? Жок,
камакта СИЗОдо отуруп. Эми камакка биринчи жолу киргенде кырсык менен кирдиңиз да. Анан кандай ойлор болду мындай? Кандай сезим? Сезимдер аябай эле бир бөлөкчө сезим болот экенсиң, биринчи жолу түшүп. Үй бүлөң кыйналып неме тоткондорун көрүп кадимкидей эле. Эгерде сиз бул жака түшпөгөндө азыр эмне кылып жүргөн болот элеңиз оюңуз боюнча? Окууда окуп, ушинтип эле. Бул жака келип эми көп нерсени түшүнүп, сабак кылып өзүбүзгө жашоонун ак карасын ажыратып, ат-эненин баркына жеттим эң башкысы. Сыртта жүргөндө жетсек деле толук кандуу түшүнбөгөн экенбиз. Ушул жака келип, мурда ошол сыртта дос деп жүрө берет экенбиз. Ошол бул жака киргенден кийин ошол достор бирөөсү деле жок. Баягы эле ата-эне балам деп неметип. Эми ата-энеңиз азыр кайсы сөздөр көп айтат сизге? Кайсы сөздөр эсиңизде калды? Негизи эркек балага апа жакын болот дейт. Апаңыз кайсы сөз көп айтат сизге? Балам бурса, чыгасың сен эле, келечегиң алдыда, ошентип мотивация берип кетет, бат-баттан келип. Ошентип эле көңүлүң чөктүрбө, балам чыгасың буюрса деп. Эми айылда ошондой азыр деле ызчылар болуп тура билбейсизби, же кабарыңыз барбы жокпу? Азыр эле мушташабы балдар? Айыл-майыл болуп. Айыл-майыл болуп, чет жактарда мушташат, бирок биз жакта биринчи жолу болуптур, мына көп жылдан бери, бирок ушул менин ишим чоң эле сабак болду биздин айылга бүт эле. Бүт айыл билиптир да Бүт айыл немен улушуп, билишип, чоң сабак болду негизи. Эми бул жактан качан чыгасыз? Бул жактан Кудайым буйрса 1 жыл суроогум калды. 2025 же 2026 болуп калды? 2025-тин аягы. 2025-тин аягы. Чыккандан кийин кандай пландарыңыз бар? Биринчи чыкканда дарбазадан чыгасыз да. Каяка барасыз? Үйгө буйрса барып, ата-энем ат батасын алып, сына кызматын кылып. Окуйм деген оюңуз барбы? Ооба, буйрса чоң окууларга тапшырып, чоң окуу жайлар. Кайсы жакка окуйм дейсиз мисалы? Эмнеге кызыгасыз өзүңүз жашооңузда? Буйрса бухгалтерия. Бухгалтерия. Жакшы. Эртерээк чыгып кеттиңиз анда. Буйрса бул сиздин маегиңиз сиз үчүн эмес, жалпы жаштарга сабак болсун, кырсыктардан бале сактасын, баягы жаштык кылып өзүңүз айтып атасыз, ойлонбоп турубуз, каныбыз кайнап турган кезде ушундай иштер болуп кетти деп ыз учудан алыс бололу, Эми мен бул мен айтып атам да бул кеңештичи. Анан сиздин өзүңүз кеңешиңиз, коомчулукка, балдарга кандай кеңеш бересиз? Коомчулукка ушул азыр көп эле жаштар көчө таптап эле жаштык куракта жүрүшөт. Ошолорго айтарым ушул мектепте окуп, ата-эненин айтканын кылышып, чоң-чоң ийгиликтерге жетиш үчүн мындай ата-эненин айтканын эле кыла бериш керек экен. Көчөдө дос, аркы берки сен бар кезде дос деп жүрө берет экен аларчы. Башыңа мындай кайгы келип, мындай сыноо болуп калса, алар бирөөсүн эле таппай каласың, баягы эле ата-эне. Ошон үчүн коомчулукка, жаштарга айтарым ушул окуу эле ата-энесинин ак батасын алып, элге кызмат кыла турган жакшы окууларга тапшырышып, ошол жагынан таанылыш керек экен. Мушташпагыла дейсиз. Мушташпагыла. Макул, чоң рахмат сизге. Жүрүңүз. Тергөө абагында айтып кетчү нерсе, булар эми Кудай буйрса бошоп кетет деген эле үмүттөбүз. Бошоп кетип ушул жаш орто убакытта эле ушу тарбия иштерин жүргүзөбүз. Кайра бияка келбес максатында. Келиңиздер. Бул жакта эми тергөө абагын дедиңиз, соттолойм деп аткандарбы же биринчи жолу түшкөндөрбү же кайра? Булар соттоло элек, булар айыпталуучулар. Айыпталуучулар жана булар азыр следствиеде жүрүп атат да. Баягы кылмыш кылып, ошо кылмыш учурунда соттун чечими менен пока чыга элек да, булар соттолгон эмес. Булар айыпталуучулар да. Азыр эми соттун чечими менен же соттолгон деп эсептелинет, же бошоп үйлөрүнө коомго кошулат да. Бизде мен буга чейин айтып кеткендей, мекеме жетекчисинин
эмеси менен Sony PlayStation атайын. Ушулар өзүнүн үйүндөй, өзүнүн мындай камерада сезими болбосун деген максатта ушундай бир мотивация катары өзүн жакшы алып жүрсө, ушундай Sony PlayStation кайсы ачсаңыз, Онаштырып көрсөк болобу, Так, балдар турабыз, тизилебиз. Так, өтүңүз. Кандайсыңар жигиттер? Саламатсыздарбы? Ассалам алейкум. Бизде жашоо. Атайын ушул жерге баягы өзүн жакшы алып жүргөндөр ушул жакка келет. Ооба, өзүн жана күн тартибинин негизинде өзүнүн жакшы алып жүрүү максатында атайын мондай креслолорду коюп, бүт шарттардын баарын өз күчүбүз менен кылып бердик да. Тергөө башчысы дагы биргеликте муяктан ремонт кылып, атайын ушу балдар баягы сиз тергөө абагында отурганын сезимин кичине бир 50%-ындай үйдө жүргөндөй кылып өзүнүн сезими ушундай болсун деп мондай Sony PlayStation телевизорлорду коюп бердик. Бул жерде отурушуп өзүн ойноп 1 саат, 1,5 саат алектешет. Жакшы. Тергөө абагында азыркы бир камераны ачып ичине кирип берелик. Шарттарын сиздерге тааныштырып кетсек, азыркы учурда. Так, балдар турабыз, тизилебиз. Кеңестер. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Тергөө абагы камера мондай кушеткада жаш өспүрүмдөр жатышат, эс алышат. Ошондой эле раковиналары бар. Тазалыгын көрдүңүздөр, жаш өспүрүмдөр өзүлөрү тазалыкка аябай тыкан болушат. Биздин биринчи максат ушу тазалык. Ушу эртең менен дагы, түштө дагы, кечинде да бир маалдан келип текшерип турабыз. Санитарный состояниясын, ошондой эле технический состояниясын, камераларын, жана решеткаларын күндө эртең менен, кечинде текшерилип турат. Ошондой эле айыпталуучулардын ар кандай көйгөйлөрү болсо, ошол замат чечүүгө аракеттенет. Болгон эмелисти жумшайбыз да, иштерибизди. Демек, бул жерде тургандар азыр соттун чечими чыга элек. Соттун чечими чыга элек. Тергөө абагында. Тергөө абагында отурган айыпталуучулар. Жакшы. Эң сонун шарт. Тергөө изоляторунун аялдар жана кыздар кармалуучу. Жолдош полковник аялдар корпусунда 46-чы баяндаган прапорщик Жетиенов. Эркин Тор. Саламатсызбы. Бизде эми кыздардын биякта бизден эң мыкты тарбиячы деген Махабат Райымкуловна, жаш кыздар менен дагы бат тил табышат. Баягы мен бияк Максат Майрамбекович айтып кеткендей, атасы болсо бияктын апасы да, бияктын айтканда, экинчи апасы сиз айткандай. Анан эмгекчил боюнча көрсөңүздөр эми мындай өзүңүз Райымкуловна бир кичине түшүндүрүп кетсеңиз. Ооба, эми баягы жаш кыздар бизге келгенден баштап эле баягы мындай да кыздар кандай деп айтышат, бир кылмыш кылып, кылмышына кырсык менен түшөт да, анан кылмыш менен түшкөн адам сразу эле түрмө деп элестетет да. Түрмө, ичи жаман, баягы өздөрү айткандай башкача элестетчүбүз дейт да. Анан ошол убакта эми кыздар менен чынын айтканда көчөдө жүргөн кыздар бар. Ата-эненин тарбиясын алган кыздар бар. Анан ошо кыздарга кичине убакыт менен отуруп бир нерсени үйрөтөлүп, анан ошо атайын жетекчиликке бекитип, ошо кол өнөрчүлүк, кол эмгек баягы кичине убакытка ушуну ачып алганбыз. Анан жыйынтыгы жакшы, кыздарга сайма сайганды үйрөтүп, кичине мындай тиккенди үйрөтүп, мына жакшы нерселерди мына. Чынында кыздар кылбаган кыздар бар. Анан бияктан үйрөнүшөт, жакшы нерселерди алышат. Анан бул келечекте абдан керектүү нерсе. Мына бул шырдакты карабайсызбы? Бул келечекте шырып жакшынакай сумкаларды тиксе болот, жакшынакай кийим-кечектерди тиксе болот. Анан эң эле эме мына бул майда шурулар менен иштеп, бул майда бисирлер менен бул баягы мелкий моторика деп коет, баягы ой жүгүртүүгө отуруп ушуну кылдаттык менен жасап, колдун учу менен иштеш үчүн деп атайын ушундай бисир менен шуру менен ошо кол эмгекке өзүм киргизип алгам. Анан жыйынтыктар жакшы, кыздар жакшы иштеп атышат, жакшы кылышат. Баягы чыкса дагы өздөрү айткандай кичинекей цепочка болсо да жазып алып, ата-энелери келгенде белек кылышат да. Аны көрүп ата-энелер чынында сүйүнүшөт. Баягы кыздар жөн эле отурбаптыр. Ата-эне деген баягы ата-эне дагы балдардай болуп, алар да стресске кабылат да аябай, мындай баласы кармалып калса, аябай жаман стресс болушат ата-энелер. Бияка келип ыйлашкан ата-энелер бар болот. Анан ошол убакта ата-энелерге да бул аябай жакшы белек кылып берсек, кызым оңоло жолуна түшүп атыптыр да. Көрсөк кызым биякта отурса дагы баягы эчтегидей калыбына келтирүү программаларын иштеп атпайсызбы? Ата-энелерге да аябай жакшы болот да. Анан экинчиден
бул кыздар жазган кыздардын баары азыр буюрса эркиндикке чыгып кетишти баары тең. Анан азыркы убакта кыздарым бар, ошолор менен жаңы эле азыркы убакта жазап бүтүп, мына жаңы эле ушуну илип атканбыз да, бул дагы бир чыгармабыз да. Жакшы. Эми бир абакка кирип көрсөтүп коеюн, жүрүңүздөр. Мына бул кыздардын нерсе. Бияқта айта кетейин, бул бугага чейинки ошо кыздардын жасаган мына баардык ошо буюмдары атайын көрмөзгөгө коюп, жаңы айыпталуучу келсе ушул жактан тааныштырам. Кыздарга ушул жерден баштап көрсөтөм. Мына силерге окшогон эле кыздар бар, силерге окшогон эжелер, сиңдилер бар. Ушулар нерселерди кылабыз деп атайын ар бир күнүмдүк нерседен кыскача алып сүрөтүн ушул жерге атайын ушул баннер кылып чыгарып койгонбуз да. Ушуну көрүп баягы чочуркабайт да. Анан ушуларды кыздар жазады дейт. Ооба, кыздар жазган, силер да ушинтип жазайсыңар деп, анан ар биринин фамилияларын жазып тилип койсоң, ар бири көрүп, ушуну мен кылдымбы деп кайра таң калышат да. Көз кол кыла берет да баардык нерсени. Ошо мына ар бир майрамга, мына ар бир нерсе майрамды чагылдырып, баарын чыгарып койдук. Анан бул да бир аябай жакшы жетишкен чоң жыйынтык, жакшы. Жакшы. Биз негизи баягы көп айта берсек болот да, негизичи анан монтип атайын стен газета сыяктуу кылып толтуруп коюп койгонбуз да, ар бир чагылдырып, ар бир өзүбүздүн иш чараларыбыздычы. Бул да оңоюраак экен да, чим 100 жолу айтканча өрүк, бир жолу көрүп алгандай, бир көрүп. Миң уккандан бир көргөн артык. Анан бизде мен сизге жана папугайды көрсөтүп кеттим. Бизде мындай жашынакай хомяк деп коет. Чычканбы кыргызчасы. Кичинекей чычканыбыз бар мына ичинде, папагай болгон. Кыздар өздөрү карашат. Өздөрү карашат. Ушуларды алып, кээде отуруп алып, кадимкидей психологический разгрузка кылып, тамагын берип, колдоруна кармаса, бул эми чычкандан айырмас, бул эмне колго көнгөн да. Бул адамды тиштебейт, зыяны жок. Ушуну кармап отуруп, баягы жакшы сезимдер, жакшы эмоцияларды тартуулайт. Бул да биз ушу жаза аткаруу кызматынын ошо тарбия жетекчилигинин башкармалыгына алып келип берген Белеке мына 1 жылдан бери карап жакшы. Жакшы, бул дагы чоң. Азыр телевизионка как раз телевизор көрүп аткан учур экен. Ачып берсеңиздер. Эшиктен 2 метр нары тизилебиз, оң жак бетке. Саламатсыздарбы? Бияк телевизионка кыздардын убакытта күн тартибинин негизинде телевизор көрүшөт, баягы ар кандай маалыматтарды, ар кандай нерселерди телевизордо кайсы нерселер көрсөтүлсө ушул жерде отурушуп өзүнүн бош убагында телевизор көргөнгө биздин негизи күн тартиби боюнча улук саат да. Бул жакта китептер бар экен, китеп окуган мүмкүнчүлүгү бар окшойт. Китеп окушат, булар китепканадан дагы китеп алышат. Мен жана 300дөн ашык китебибиз бар деп элим. Ошол жерден дагы под роспись бияка китеп алышып, окуп бүткөндөн кайра тапшырып беришет дагы. Кайра башка китепти алып окуйбуз. Китеп окуйм дегендерге биз только жардам беребиз да. Аябай бул китеп адамдын аң сезимин, ой жүгүртүүсүн бүт жагынан топ келтире турган ушул китеп да негизи. Биз максатыбыз мына Майрамбек Райымкуловна дагы ушу көп китепке басым кылабыз да, чтоб көбүрөөк жаш өспүрүмдөр китеп окусун депчи. Эң туура. Азыркы учурда сиздин бөлмөңүздөбүз. Эми бул жерге келип сиздин кол өнөрчүлүгүңүздөргө аябай таң калып. Буну ким жасады? Муну ошо башын мен эң биринчи заготовка кылып берем кыздарга. Сүрөтүн ар бир кыздын өзүнүн характерине жараша сүрөт тандап берем. Кээ бир кыздар бар, ал мынча көп нерсени жаза албайт. Кээ бирөө гүлдү жакшы көрөт, кээ бирөө жаныбардан маектешип отурганда баягы уже билесиң да, кимге эмне жагат. Анан ошого жараша мына кыздарга тандап жазап тартып келип берем. Кыздар мына мынча жашынакай кылып, оймо кылып, анан бул кызыбызды жазады эле, буюрса чыгып кетти, үй камагына чыгып кетти. Анан азыр болсо бул ким айыпталуучу тарбиялануучу кызыбыз экөөбүз өзү жаратылышты жакшы көрөт. Анан ошого жараша сүрөттөрдү тандап келгем. Ошону азыр жазап, экөөбүз отуруп алып сүйлөшөбүз. Биягын кандай кылалык, биринчи красить этип алабыз. Кооздоп мен черно-белый эле чыгарып келип берем да, анан экөөбүз отуруп алып анан ошо цветтерин тандайбыз. Кандай кылсак деп баягы баланын ой пикирин укканды билиш керек да.
Анан жок, меники бойдон эле алып келип берип койсом ал болбой калат. Бала азыркан ой пикирин айтканды билиш керек. Баягы кыздарга эне болушуң керек да, кеңеш берип, кел мындай кылалы, кел тигиндей кылалы деп. Ошо экөөбүз отуруп алып анан тандайбыз. Анан бир күнү болсо отуруп алып мындай булардын баары мына жайдын күнү жүзүм өскөндө экөөбүз жүзүмдөн үзүп, ошондо эле өрүп даярдап койгонбуз. Мен даярдап кое берем. Анан кийин келип туш келет, ошого карап үйрөтүп, бул мына жөнөкөй эле нерсе, жөнөкөй эле бир чөп. Анан муну өрүп жакшынакай даярдап койсоң, кандай сонун бир өзүнчө бир фигураны алып калат да. Ошого жараша үйрөтөм. Анан кыздарга айтам, ай бөбөктөрүңөр болот, кийин балдарыңар болот. Анан элементарный мектепке сурайт го. Күзүндө же болбосо бир кол эмгектен бир нерсе алып келгиле дегенде эчтеке дей албай, тиги жок, бул жок дебей, мына көрүңүр, жок нерседен эле чыгарып койсоңор болот деп кыздарга ошолорду үйрөтөм да. Жөн эле нерседен да, жөн эле курайдан алып эле бир нерсени тигип койсоңор болот. Бул да кол эмгек. Просто мунун баарын жакшы көрүп, баягы эмгекти өзүң жакшы көрүшүң керек да. Кызматыңды сүйүп, жакшы аракет кылып иштесең баардык нерсе өзү кубаттык менен түшө берет. Анан жаш кыздар менен эми жаш балдардын аябай сезимтал келет экен да. Жаш балдардын тамырын тартып сүйлөш аябай кыйын. Жаш балдар менен иштеш чынында эле кыйын. Анын ичинен кыздар менен иштеш. Анан эч ким баласын жаман болбосун дебей. Мен балдарды аябай түшүнө билем деп өзүмдү мактай кетейин себеби менин өзүмдүн балдарым бар. 16-17 жашта. Өзүмдүн үйдө балдарым болгон үчүн мен балдарды аябай жакшы түшүнөм. Эмне деп айтайын деп атат, эмнени каалап атышат, түшүнөм. Анан балдар менен иштөө менен мен өзүм үйдөгү балдарымды да аябай жакшы түшүнүп калдым да. Анткени кыздар менен отурсам айтат да. Апам муну укпайт эле, апам мындай деп айтсам түшүнбөйт эле деп ушундай айтат да. Мен деле ойлоп койм, может мен деле кызым мага бир нерсе айтайын деп атат. Мен ошону түшүнбөй атам. Анан ошо дагы бир эмебиз, биздики тарбиялык багыт дагы бир куралым бул ырдоо. Баягы кыз кишилер ырга жакын болот эмеспи? Анан кыздар менен чогуу отуруп ырдап, азыр мына биякта кызым экөөбүз отуруп алып ыр жазабыз. Кээ бир ырларды өзү чыгарат, атасын, апасын ырдап. Кээ бир ырларды болгон ырларды интернеттен чыгарып келип, анан бияка экөөбүз түшүрөбүз. Түшүрүп, анан буюрса чыгып кетсе, бул өзүнүн тетрадын кичинекей кептер. Бул сиздикиби же? Жок, бул сиздики. Жазып баштаган ырларды жазып. Көрсөм болобу? Көрмөсүн. Энекем менин байлыгым дейт. Чакташ керек болот эте. Балалык мектеп, сагындым сени балалыгым дейт. Эми сиз баласыз да негизи. Жок, эми мектептерден алып ошондо. Кол жазмасынын сулуусун карабайсызбы? Ошо мен аябай, мен бул сиздин кол жазганыңызга окшойт деп мен ойлогом да. Көрсө сизге турбайбы? Ал эме китеп окуп аткан болсун да ошолорду түшүнгөндөрүм жазып алам. Кыямат, акырет. Акырет жана кыямат. Ар бир окуган китепти кайра тетрадка түшүрмөй, дептерге сөзсүз түшүнүктүү, кыскача болсо да түшүрмөй. 5 это мама дейт. Жалаң мамам жөнүндө ырлар жазып. Мамаңызга окуп бересизби кээде мындай? Жөнөтүп турасызбы? Эми сотко барганда же воспитатель аркылуу мындай деп кеткен. Сиз аркылуу дагы айланыш болуп туруш керек. Эне жүрөгү. Эне жүрөгү бул түбү жок чалкыган мейкиндик дейт. Эне жүрөгү бул түбү жок чалкыган мейкиндик деп караңыз. I love you, my family. Бир тууган дейт. Энелер. Буну өзүңүз жаздыңызбы? Өзүм оюмда. Өзүңүз оюңуздагы. Тарбиялык багытта атайын лекцияларды окуйбуз да. Лекциялар окугат, кылмыш жөнүндө, бир тууган жөнүндө, эне жөнүндө лекция окуйт. Ар бир лекция окулгандан кийин кыздар сөзсүз отуруп жазышат. Ошол жөнүндө түшүнүк берет. Кайра окуйбуз экөөбүз чогуу отуруп, эмнени түшүндү, жүрөгүндө эмне бар. Бул дагы китепке түшүрүп, бул да бир чоң сыр да, жүрөктө катылып турган сыр. Анан баарын жазып коет, анан экөөбүз отуруп алып, кайрадан кайсы жеринде туура болгон, кайсы жеринде өзү катачылык кетирген, ошол жөнүндө анан кайра отуруп алып иштейбиз кайрачы. Бул жерде мен кош айтам сага деген бир чыгарма турат. Сизге жагат окшойт ушулар, Жок, эми ырлар болот го. Ушул мага жагат да, ошондо сизге да жагат окшойт. Өзүмө жаккан ырлар жазган болчу. Жакшы, азаматсыз. Эми сиздерден бир чыгарма болсун да. Ушунча келип калдык. Алып жерден карабардасыз. Жана эмемди ырдап берелик. Балам десең да. Анан отуруп алып ырдайбыз. Ыр бул жакшы да.
жан дүйнөнүн байлыгы. Бул тетраттагы Бул дагы. Апа жөнүндө. Апа жөнүндө. бейиш эненин тамагындагы. Кол жазмаңыз аябай сонун экен. Колумда жакшы. Аябай жакшы да окуйт. Буюрса эркиндикке чыгып кетсе, өзү айткандай, дүйнөнү кыдырам дейт. Буюрса. Дүйнөнү кыдыр деп атабыз. Мурунга кайт. Балам дейсиң көрбөй калсаң тартып сана, бактылуусуң каранымды көрүп гана, бой жеткирип өстүрдүңүз асыл энем, бал уйкуңду бөлүп мага. Билем ата бой жеткенче эркеледим, билем ата үмүтүң чоң эми менден, чоң ата бол бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Садагам деп меримиңди төгүп мага, кичинекей дале көрүп мени апа, көңүлүңүз ачык болуп дүйнөң төгөл, көлөкөмдү те алыстан көрүп гана. Жетилди эрке балаң эркелеген, өзүңөрдү жазбай тартам ата энем, чоң ата бол бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Чоң эне бол бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Чалар болсун, азаматты. Апалар бар болсун. Сизге чоң рахмат. Ушундай кыздарыбызга тарбияңызды берип, экинчи апасындай болуп калыптырсыз. Сиз баягы буларга тарбия бербестен дагы эң чоң салым кошконуңуз бул кыргыздын келечегине болуптур. Албетте көрүүчүлөрдүн арасынан сизди сөзсүз түрдө эмгегиңизди баалайт. Бар болуңуз. Эң башкысы үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Рахмат, сиздерге рахмат. Эч бир ата эне ыйлабасын, эч бир бала мындай жерге келбесин. Сиздерге да чоң рахмат. Чоң Ал эми биздин кийинки бул жердеги кармалган ненебиз, бул жерде жаза өткөрүп жатасыз. Кайсы статья менен келдиңиз? 282 статья менен. Ал эгер сыр болбосо кайсы кылмыш? Наркотик закладчик деген телеграмман аркылуу киргенмин ошо. Закладчик деген 282. Канча убакыт болду? Түшкөнүңүзгө? Түшкөнүмө 4 ай болуп калды. 4 ай. Канча убакыт иштедиңиз закладчик? 2 күн болуп иштегем. 2 күн иштегенде эле кармалып калдыңыз. Сизге эмне кызык болду башында ушул ишке кирүүдө? Акча кызык болду, ошо акчага кызыгып кеттим. Өзүңүз канча жаштасыз азыр? 17. 17десиз. Канча акча төлөп берем дешти? 8 миң төлөп берем деген. 1 жума иштесең. 1 жумада 8 миң. Сиз биринчи 2 күн иштегенде деп атпайсыз? Биринчи күнү толук эле иштеген турбайсыз демек, Биринчи күн неме стажировка биринчи күн. Экинчи күн уже иштейсиң. Иштеген экинчи күн уже кармашканда, куратор ошентип берип коет экен да. Атайын сатып коет экен. Ошондой жаман иш экен да. Негизи башында бул оор кылмыш экенин билчү элеңиз? Мындай маалыматыңыз барбы? Билчү эмесмин андай экен. Аны куратор деп калбадыңызбы? Ошол организовать эте турган, башкарган бирөө болуп башкарбайбы? Аны каяктан таап алдыңыз сиз? Аны телеграм аркылуу тапкам аны. Жумуш иштеген киргем телеграмгачы. Телеграмга киргенде деген ошондой 1 жумада 8 миң шабашка бар деген. Немесине, личкасына кирип жазгам. Эмне жумуш тигүү десем, ошондой неме куратор деген. Куратор эмес неме? Эле? Закладчик эмес. Тотум ошо. Куратор сыяктуу да ошолса. Курьер. Курьерге киресиң ушундай деген 8 миң берем жумасына деп. Биринчи күн иштегем. Биринчи күн иштеп, бирок анан экинчи күн ушуну кармалып калгам. Өзү берип коет экен куратор. Өзү мен иштебейм деп айткам биринчи күнү. Биринчи күн иштегем мен. Иштеген ошо наркотик экенин билгем. Ошондо иштеп бүткөндөн кийин билдим да биринчи күнү. Анан экинчи күнү иштебейм деп жазгам. Жазгандан кийин ошо
сатып коет экен да. Иштебейм десең сатып коюп турбайбы демек? Ал кишилерди көргөн эмессиз жашоодо? Көргөн эмесмин. Сиз менен кыргызча сүйлөштүбү же орусчабы? Орусча. Сизге окшогон кармалгандар көп экен, мындай маалыматыңыз барбы? Маалыматым мияка түшкөндөн кийин билдим. Көп экен. Көп экен да? Бүт эле акча кагыз алгандар. Акча кагыз экен. Эми азыр сизге канча убакыт беребиз деп жатат бул жакта? Канча алып каласыз? Бул жакка 6 жыл сурап пока. Билбейбиз дальше. Кылган ишиңизге өкүнүп атасызбы? Албетте өкүнүп атам. Өзүңүздүн негиз жашоодо кандай пландарыңыз бар эле? Негиз. План ошо окуп, стоматологко тапшырып, стоматолог окуп. Ошондой пландар бар болчу. Азыр ата-энеңиз бар? Бар. Каралып турушабы жакта? Эми оюңуз өзгөрдүбү жашоо болуп? Жашоо өзгөрдү. Мияка киргенде бүт өзгөрөт экен. Оюң өзгөрөт экен, бүт баары өзгөрөт экен. Эми балким азыр көрүүчүлөрдүн арасынан дагы деле курьер болуп иштеп жүргөндөр көрөттүр сизди. Ошолорго сизден кандай кеңеш бересиз? Ошо телеграмдан курьер дегенге вообще кирбей эле коюш керек. Орусча жазгандарга мындай ал иштеген көп иштебейт да кирген ошол жумушка. Ашып кетсе 1 жума иштейт, кармалып калат. Акча да төлөбөйт алар. Мындай эле бир сатып коюшат. Сиз эмне себептен курьер болуп иштеп калдыңыз? Эмне түрткү болду ушул жака? Жаштар эмне себептен ушул жака кирип кетишат? Эмнеге кыйналдыңыз? Акча аз кирип кетишет. Көп студенттерчи. Мисалы сиз акчадан кыйналдыңызбы бул жакта? Жок, кыйналган эле жокмун. Өзүм ошо негизи жумуштарды иштеп жүрдүм да. Буга чейин эмне жумуштар иштедиңиз? Автомойка, разнорабочий, курьер болуп да иштегем. Мындай эмес да бирок. Яндекстеби? Ошонтип эле жумуш иштеп жазсам, ошондой кызык кеттим да. Акчасына көп төлөп беребиз дегенден. Буга чейин сиздин тааныштарыңыздар ушунда иштеп көрдү беле? Алар жок, эч ким иштеген эмес? Жок. Эч ким иштеген эмес. Эми демек 6 жыл сураса, 6 жылдан кийинки пландарыңыз мындай ойлоп койдуңузбу? Чыккандан кийин эмне кылам деп ойлоп атасыз мисалы? Пландар деле пока жок пландар. 6 жыл сурап атам, билбейм эмне болот. Балким чыгып кетиши мүмкүн. Үмүтүңүз бар? Үмүтүм бар. Түшүнүктүү. Чоң рахмат анда сизге. Эми бул дагы Кудай таалам бир чоң сыноосу. Кудай таалам дагы баягы жакшы көргөн пендесине сыноо берет дейт да. Бир нерсенин сабак болсун дей турган болсо, Кудай таалам бир нерсени көргөзүп сабак кылып көргөзүп коет. Сизге бир чоң сабак болду. Албетте бул маегиңизден дагы биздин жаштар көрүп аткан, балким ошол ишти иштеп аткандар бар шығар. Сизден сабак алсын, чоң рахмат сизге. Адилет мырза, бизге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай элибизге, жерибизге, коомчулукка мындай ички жагын көрсөтпөсөңүздөр, мындай маанилүү жерлерин көрүп чыктык десек болот, Мунарбек мырза, биринчиден терең ыраазычылык сизден. Өзүм атыман жана өздүк курамдын атынан бүгүн эми сиздер ушундай репортаж кылып тартып дегендей жаза аткаруу кызматынын номер 14 мекемесин тартып кеттиңиздер. Эми башынан баштаганда үйдөн баштап ушу толук кандуу чагылдыра албасак дагы эми баягы үстүртөдөн көрсөткөнгө аракет кылдык. Кудай буйрса алдыда да көптөгөн жакшылыктар бар. Ошо жакшылыктарга келип бересиздер деп ойлойм. Албетте, сөзсүздө буйруса. Сиздерге чоң рахмат. Эми баарынан биринчиден бул коомго ушу жаш балдарыңыздарды жакшылап караңыздар. Жаш балдардын ойлору токтоо эмес, ар кимисе ар кандай ойлошот. Ошон үчүн 100% көңүл буруп өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга ушундай жерге келбестигине мен аябай сиздерден суранат элем. Анан баарыңыздарга чоң рахмат, мекемелердин кызматкерлерине рахмат. Күндө 24 саат күнү түнү ушу жаш балдарды кайтарып, жаш балдарга тарбия берип дегендей атасы, энесиндей болгон мамилелерди кылып атышат. Мен аябай ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошондой эле биздин мекеме жетекчиге ыраазычылык, баарыңыздарга ыраазычылык, пресса Жазира деген кызыбызга аябай миң таазим.
бизден да ыраазычылык билдиребиз. ыраазычылык, рахмат. Эми колдон келишинче бүгүн сиздерге көрсөткөнгө эми башынан баштап баарын көрсөтө алган жокпуз, но колубуздан келишинче нерсенин баарын көрсөттүк. Эми ушул жерден бир нерсени сурагым келип атат да. Мен баягы мындай толук мындай жооп ала алган жокмун. Бул жердеги эң сиз үчүн оор кылмыш кылган кимди эстей аласыз, кимди билесиз? Мындай кандай кылмыш болду сиз үчүн? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Азыркы учурда эми бизде баягы айтылып кеткендей көп кылмыш, ар кандай кылмыш менен отургандар бар. Ошо кылмыштын арасынан мен өзүм жүрөгүмө катуу тийген бул бир соттолгон бар. Бул өзү 16 жашта 13 жашар кызды зордуктап коюп, ал кыз боюнда болуп, анан жакында эле уктук, көз жарыптыр, төрөптүр дегендей да. Мындай случайлар аябай жүрөккө катуу тиет экен. Эми ал бала менен дагы тарбия иштерин жүргүзүп атабыз. Ал бала да моюнуна алып атат бүт нерсени. Эми баягы жаштык кылып, ар кандай бир себептерден ушул ишке барган боюнча аябай өкүнүп атат да. Жакшы. Эми бул суроону бергенден себебим Адилет мырза, ушундай оор акыбалда оор кылмышкерлер жасаган уулдарыбызга, кыздарыбызга өзүңүздөрдүн тарбияңыздарды берип, келечегибизге бир чоң салым кошконуңуздарды билдиргим келип атат. Албетте эл журт сиздердин мээнетиңиздерди баалайт. Сизге да үй бүлөк бакыт, үйүңүздө уул кыздарыңыз бар экен, үй бүлөгүңүз бар экен. Уул кыздарыңыз сыйын көрүңүз, урматын көрүңүз. Ошолордун келечеги кең болсун деп биз сиздер менен коштошолу. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат келгениңиздерге. Сиздерге миң таазим дегендей. Чоң рахмат.